Senden padişalарды чыгарам. Senden kийинки тукумуңдун Кудайы мен болом деп. Мен сени менен, senden kийинки тукумуң менен түбөлүк келишим түзөм. Ошентип сага жана senden kийинки укум тукумуңа сен келгин болуп жашап жаткан Канаан жерин түбөлүккө берем да, алардын Кудайы болом. Кудай Ибраимга дагы мындай деди: Сен менин келишимимди сакта. Senden kийинки укум тукумуңда уруулары менен менин келишимимди сактасын. Мени менен силердин жана senden kийинки укум тукумдарыңдын ортосундагы силер сактай турган менин келишимим бул: силердин бардык эркек аттууңар сүннөткө отургузулсун. Силердин сүннөтүңөр кесилсин. Бул силер менен менин ортомдогу келишимдин белгиси болот. Силердин урууңардан төрөлгөн жана үйүңөрдө төрөлүп, бирок силердин урууңардан болбогон кайсы бир бөтөн уруудан күмүшкө сатылып алынган бардык эркек аттуу наристе төрөлгөнүнө 8 күн болгондон кийин сүннөткө отургузулсун. Сенин үйүңдө төрөлгөн жана күмүшкө сатылып алынган эркек аттуулар сөзсүз сүннөткө отургузулууга тийиш. Ошентип менин келишимим силердин денеңерде түбөлүктүү келишим болот. Сүннөткө отургузулбаган эркек өз элинин арасынан жок кылынат. Анткени ал менин келишимимди бузду. Кудай Ибраимга дагы мындай деди: Аялың Сараны Сара дебе. Анын аты Сара болот. Мен ага батамды берем. Андан сага уул берем. Сарага батамды берем. Андан элдердин падышалары да чыгат. Ошондо Ибраим жүзтөмөндөп жыгылып, кантип эле 100ге чыккан адамдан уул төрөлсүн, 90 жаштагы Сара кантип эле төрөсүн деп ичинен күлдү. Ибраим Кудайга мынтип айтты: О, сенин алдыңда Исмаил эле тирүү жүрсө экен. Кудай мындай деди: Сага аялың Сара өзү уул төрөп берет. Сен ага Исхак деген ат коесуң. Мен аны жана анын кийинки укум тукуму менен түбөлүктүү келишим түзөм. Мен сенин Исмаил жөнүндө айтканыңды да уктум. Эми мен ага батамды берип, аны кайрып келем да абдан көп кылып көбөйтөм. Андан 12 уруу башчысы төрөлөт. Мен андан улуу эл чыгарам. Бирок мен келишимимдин келерки жылы ушул маалда Сара сага төрөп бере турган Исхак менен түзөм. Ошондон кийин Кудай Ибраим менен сүйлөшүүсүн токтотуп, анын жанынан жогору көтөрүлүп кетти. Ибраим өз уулу Исмаилди, өз үйүндө төрөлгөндөрдү күмүшүнө сатып алгандарды, өзүнүн үйүндөгү эркек аттуулардын баарын дал ошол күнү Кудай айткандай кылып сүннөткө отургузду. Сүннөтүн кестиргенде Ибраим 99 жашта эле. Ал эми анын уулу Исмаил сүннөтүн кестиргенде 13 жашта эле. Так ошол күнү Ибраим да анын уулу Исмаил да сүннөткө отургузулду. Аны менен бирге анын үйүндөгү эркек аттуулардын баары, анын үйүндө төрөлгөндөр жана бөтөн уруудан күмүшкө сатылып алынгандар да сүннөткө отургузулду.